орозону карма баштадыңыз, ушул орозодо сиз көптөгөн ийгиликтерге жетсеңиз болот. Өзүңүздүн жеке жашооңузда, мамлекетибизге, элибизге, жерибизге, бала чакаңызга, жашооңузда кандай мүшкүл болгон болсо, ошолордун бардыгын чечкенге жетсеңиз болот. Ушул орозо айында, ушул 3 убакта дуа кылганга аракет кылыңыз. Эң биринчиси, ооз ачканда дуа кылыңыз. Азан айтканга чейин, азан айтып бүткөндөн кийин дагы оозуңузду ачканча дуа кылсаңыз боло берет. Экинчи убакыт эрте менен соорлук убагында, бизче айтканда саарлык ичип жатканыңызда ошол убакта дуа кылыңыз. Үчүнчү убакыт багымдат намазынан кийин күн чыкканга чейин отуруп дуа кылыңыз. Алла таалам сиздин дуаңызды кабыл кылат. Пайгамбарыбыздын хадисинде убада кылынгандай, орозо адам оозун ачканда жана саарлык ичип жатканда дуасы кабыл болот дейт. Ошондуктан ушул орозо айында күндүгө ушул 3 убакытка көңүл буруңуз. Алла таалам тилеген максатыңызга, ойлогон оюңузга жеткизген болсун. Сизди да, бизди да Алла таалам бардык жакшылыктарга жеткизген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.